Биз эфирдебиз, да бир жолу Кутмандык ушубак таң каалайбыз. Эшикте болсо аба ырайы -11 градусту көргөзүп турган учуру күн суугураак, андыктан кайсы бир алыска, узак сапарга бараткан болсоңуздар, алыска жолго чыгып бараткан болсоңуздар, абайлаңыздар, бөөдө кырсыктан сырткары болуңуздар дейли. Жол тайгак болуп турган учуру айдоочуларга эскерте кетели, акырыныраак айдаңыз, сизди үйдө жакын адамдарыңыз күтүп жатат дейли. Ал эми биз программабыздын алкагында, Көл таңы программасынын алкагында элдик таланттарды издеп, дал ошол элдик таланттарды эл алдына чыгарып келебиз. Бүгүнкү студиябыздын мейманы дагы Улан Чымыров аттуу мырза агабыз отурат. Бул агабыз тууралуу айта турган болсок, айылда жашаса дагы өзү кичине болсо дагы чыгармачылыкка кадам таштап, илхом келген учурларда ыр жазып келет экен, агай. Саламатсызбы, Улан мырза? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздар, Кутман таң. Кутман таң сизге дагы. Алыстан бери, Долон айылынан бери келип калдыңыз. Жолдо кыйналып калган жоксузбу? Баары жакшыбы? Жол жакшы, жүрүп жүргөн жолубуз экен. Жолдо бороон, ага карабай келдик үлгүрүп. Жакшы. Эң сонун мынакей биздин студиябызда көптөгөн сизге окшогон таланттуу элдик таланттар келип, өзүнүн талантын элге көргөзүп, тартуулап келип кетет. Сиз дагы бүгүн мынакей жазып жүргөн ырларыңызды элге тартуулап, аз да болсо көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай тартуулайлы деп келип калдыңыз. Улан мырза, өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Рахмат. Мен Долон айылында турам, 11 туугандын кичүүсүмүн. Ошондуктан ата-энем менен айылда турам. Совхоз убагында шофер болуп эмгектендим. Андан бери азыр дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алекпиз. Анан кез-кезде машинеде жүргөндө, ат менен бастырганда ушундай кээде бир эме келип калат экен, ырлар жазып, өзүм да ошо ат үстүндө болобу же машинеде кетип баратыппы, ушундай ырдап кете берем да, өзүм бир эмемден. Илхом келет ушундай да. Анан көбүн жаза албай калам. Кээде убактым болуп, үйдө болуп калганда, кагаз ручка болгон кезде жазып калам. Шанчам жырлар жазып коюп жүрөм ошентип. Өзүм 54-төмүн. Ошондой айылда жашайбыз ушинтип. Анан кээде үй бүлөңүз жөнүндө да айта кетсеңиз. Үй бүлөм 6 балам бар. Улуусу 32-де, кичүүсү 6 жашта. Буюрса, 6 баланын атасы болобуз. Өзүм 95-те, атам 92-де, энем бар. Алардын баласымын, балдарымдын атасымын. Эң сонун. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мынакей 6 баланын атасы бизде Улан Чымыров агайыбыз отурат. Ушул ыр жазып калганыңызга канча болду? Канча жашыңыздан баштап ыр жазасыз? Мен өзүм негизи эле ушу ырдап, ырдаганды жакшы көрчү элем. Армияда жүрдүк, ырдап. Бирок мындай бир ойлор келчү да. Бир өзүбүз тамашалаш, бир мектепте окуп жүргөн кезибизде бир досум экөөбүз бир 8 мартта кыздарга тамаша куруп бербейлиби деп, анан ошондой бир балдарым көңүл бурган жок да, жашпыз. Ошондой бир эме болчу, мындай деле мындай ошондой токтоп калдым. Өзүм деле мындай эме жок. Айылдан үйдүн кичүүсү болгондон кийин көп деле ашык нерсе менен эме кыла албай калат экенбиз. Алек үйдөгү оокат менен алекпиз. Ошол боюнча кийин эле 4-5 жыл болуп калды го, ошо эригип отуруп анан жазып калам. Жазгандарымды жазып кайда койгонумду таппай калам. Мына ушундай учурлар болуп калбаш үчүн ырларыңыз кийинки муунга, балдарыңызга жетпей калбасын деп ушул китеп чыгарсам деген оюңузда барбы? Буюрса эми кандай эл муну деле көп, мен жазган ырларым деле көп деле эл окуп билбейт, биле элек. Өзүмчө эле жазып, келинчегиме көргөзүп окутуп коем. Анан өзүм бир кээде бир ушу огон менен ырдагы чыгарып аткасы бир ырдап жазып ийем да. Анан огондорун унутуп калам кайра туруп. Анан ушу аккордеон үйрөнсөмбү деп, аккордеон үйрөнсөм балким огон чыгарат белем деп, өзүмчө элге жакпаса да өзүм үчүн ырдап, үй бүлө үчүн ырдап, өзүмдүн көңүлүмдү өзүм көтөрүп дегендей. Ошентсемби деген тилегим бар. Ошентип ырлар жазып келем.
Демек, сиз обон чыгарганга дагы чымыңыз бар экен, бул талантыңызды мынакей мындан ары дагы улантып, өзүңүз үчүн болбосо дагы айылда ар кандай кечелер өтүп турат эмеспи? Ошол кечелерге катышсаңыз болчу да экен да. Анан ошол оюңузда мындай айылда көп убакыт менен алышып атып эле убакыттын кандай өтүп кеткенин билбей калат эмессиңби? Анан ушундай поэзия кечеси сыяктуу кечелерди уюштуруп, айылда таланттарды жыйнап, өзүңүздөр үчүн кандайдыр бир майрамдык маанай тартуулап, ушундай нерселерди кылсак деп ойлоп көрдүңүздөр беле, же пландарыңыздар барбы? Айылда да бир баягы окуу билимибиз жок да, биз билим алган жокпуз. Айылда таланттуу балдар бар. Бир-эки бала бар. Аккордеон, гитараны жакшы ойногон балдар да. Ойлоп коемуш айылда же тойлордо айылда бир ырдап, ошолор менен ырдап бир эме. Ошентип эле чыгат да бардыгычы. Сразу эле чыгып кеткен эч нерсе жок. Анан айылда өзүбүздүн үйдө деле той, кошуна кологундукунда болсо ошондой ырдап кичине мындай өзүбүздүн немебизди, энергиябызды элге берип ошентсекпи деген ой. Анан ал бир жакшы иним бар эле. Азыркы убакта Россияга кетип калды. Ошону менен бир аккордеон үйрөнүп, ал жакшы тартат аккордеон, өзү да жакшы ырдайт. Ошентип бир ырдап көрсөкпү деп деген оюм бар, буюрса келечекте. Ооба, чындыгында кыргызда эмне көп, кыргызда той аш көп эмес. Анан чындыгында эле сиз айтып атасыз, ошол тойлордо дагы өзүңүздөр ырдап, азыр мисалы үчүн тамада жалдаш үчүн тойлордо дагы эмне деген акчалар сарпталат. Ырчыларды чакырыш үчүн эмне деген акча сарпталат. Ошол себептен бул ишти дагы колго алсаңыз болчу да экен. Анан азыр болсо ошол атайын даярдап келген ырыңызды биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы окуп берсеңиз. Окуп берели эми. Ар кандай темада жазылган ырлар. Бул баягы мен өзүбүздүн жерлерибиз, машина менен көп эки жакта жүрөм, анан жерлерибизге кызыгам да. Суктанып, ошо бир кандай бир энергия берет биздин жерлер. Ошон үчүн ушул көлгө арнап, бир көлдө балдар менен отуруп, туугандар менен отуруп бир кыялданган элем да. Ошону окуп берейин азыр. Агарып айбатып уясына жарк этип күн чыкканда, көл бети жарк-журк этип көбүктөнүп толкуну шарпылдаган, үстүндө ак куу сүзүп, ак чардак аралашса, жээгинде балдар ойнойт, чоңдору сүзүп тойбой алысташат. Суусунун тунуктугу, тазалыгы, суусуна чыдап кыштын тоңбогону, ысык көл берметиби жерге биздин, бул жердин келбетиби жаркылдаган. Суусунун тунуктугу, тазалыгы, жээгинде кечип турсаң салкындаган, кучагың жайып кенен ама жутсаң, арчанын жыты келет аластаган. Суусунун тунуктугу, тазалыгы, суктантып бүт ааламды кызыктырат. Келгендер аяр басып, жүзүн чайып, кызыгып касиетин билип туят. Ысык көл касиетин баалайлычы, тоо кенин карагайын сатпайлычы, кыргыздын маңдайына берген жерди кадырлап касиетин барктайлычы. Таштанды таштабайлы, тазалайлы деп ушинтип бир кыялданып отуруп жаздым эле. Ооба, чындыгында эле ар бир акын жазуучу кайсы бир чыгарманы же ырды жазып атканда кайсы бир теманы ачып берейин дейт да. Анан чындыгында эле сиздин бул ысык көл аталыштагы ыр-саптарыңызда жаратылышка болгон суктанууну байкап отурабыз. Жаратылышка болгон аяр мамиле жасоого, жаштарды жалпы эле эл журтубузду чакырыктарды жасаган саптарыңыз бар экен. Анан көбүнчө кайсыл темада көбүрөөк жазабыз? Айрымдар мисалы үчүн сүйүү темасына көбүрөөк басым жасайт экен. Эми баягы адам болгондон кийин бардыгы болот экен да. Сүйүү да болот, мекен, жер, ата эне, ушу бардыгы эле бар. Эми ар кандай эмедегилер бар. Ар кандай темадагылар бар да. Эми дагы бир ушул түптүбай таксиде да көп иштедим мен. Каракол, Бишкек, Ошко чейин барып жүрдүм, Алматыга чейин барып жүрдүм. Түп десе алыс жердин түбү деп эле мындай эмеге көрүшөт да. Анан ошого аябай неме кылчумун, ушу көп жыл болду ушул ырды жазып койгонумачы. Ошол ырды окуп атпайбы? Түп жердин түбү эмес, жердин гүлү. Түп деген көлдүн башы, жердин аты. Түп деген күлдөп турган күлдүн жери. Түп суусу тоодон ылдый агып турган, талды суу, ичке суусу, кең суусу, көп суусу бар. Түп деген гүлдүн жери, тоолору оролушуп карагайлуу, арчасы кайыңы бар, эң ажарлуу, токою чычырканак гүл оролгон.
жазуучу Түгелбайы Мукайы бар, профессор Хусейин Манасчысы Уркашы бар, эл сыйлап кадырлаган Жаңгороз Жипарыда. Атабыз, белегибиз куруу эмес, Баатыры Балбай ата Боронбай би балдары бар, түп деген каймактаган элдин жери. Түп деген кенен жайлоо, каркырасы сары жазы житаңкыган, жерге биз гүлдүн жери, көлдүн жээги, пейли кенен кыргыз элдин алган жери. Каркыра кенен тура, казактарга берген тура, кең жерге көзү тоюп батпагандар, акыры бир жер тар жерге баткан тура. Түп деген гүлдүн жери житаңкыган, көлдүн жээги, көлдүн башы, Кудайым берген бул кыргыз элдин жери. Каркыраны сатып деметкенде жерлер сатканда бир эме кетет да, ар бир адам ойлонсо керек. Анын үстүнө ошо жайлоолорго көп барам, өзүм анан ошого бир эметем да, иш жазышат. Сон жер мурун таможнядан өткөндө ошо ары эле таможня азыр ошо биздин жерге кирип калган, ошолор дагы сатып коюшкан эми. Албетте өкүндүрөт мындай окуяларды дагы өзүңүздүн ырсаптарыңызга жазып элге жеткирүүгө, ошол көйгөйлөрдү чечүүгө дагы ырсаптарыңыз аркылуу дагы кичине болсо дагы салым кошосуз деген ишеничтемин. Анан мынакей жогоруда айтып калдыңыз, 11 туугандын эң кичүүсү экенсиз, 6 баланын атасы экенсиз. Анан сиздин жолуңузду жолдоп ушундай ыр жазган бир туугандарыңыздын арасында, балким балдарыңыздын арасында ушундай сиздин жолуңузду жолдогон балдарыңыз барбы? Аларга кандай багыт көргөзүп келесиз? Эми биздин бир туугандарымда деле жок. Баары жогорку билимдүү, бир агам профессор, бирөөсү баары мугалим, чоң да, эме окуу жайлар бүткөн. Анан мен эле окуган эмесмин. Анткени кичүүсү болуп, чоң энем да бар эле, ата энем анан баягы үйгө калтыргысы келишсе керек. Окутпай койгон экен да. Окубай калган. Ырдаган деле балдарым деле жогорку билимдүү, кичилери окуп атат. Алар деле ырдаган деле эч эмне эмес жок. Бирген өзүмдүн эмем го деп коем да. Эң сон кийинки чыгармаңыз кайсыл темада болот экен? Кайсыл чыгарманы окуп бересиз? Кийинки чыгармабыз ушу ата эне болсо керек азыр. Сиз дагы өтө бактылуу адам экенсиз, мынакей ата энеңиз жаныңызда, кашыңызда дегендей, сизди дагы азыркы учурда теледен көрүп ушунчалык сүйүнүп, сыймыктанып турса керек. Анда дал ушул биздин Улан Чымыров агабыздын ата энесине арналган чыгармасын окуп берсин. Эң бийиги ата энелер дейт. Мөңгү баскан асказоолор, аккар баскан кокту тоолор, рызкысы элибиздин, Кудай берген жерибиздин. Ак калпакчан аталар бар, ак элечек апалар бар, өйдө болсоң өбөк болгон, ылдый болсоң жөлөк болгон, Кудай берген ошол ырысты. Аталарды барктайлычы, апаларды сыйлайлычы, каалайлычы карыларга бактылуулук, ден соолукту, ошол бизге жакшы жөрөлгө. Аталардан бизге калган, эли журтун сыйлап баккан, урпактарга бизден калсын, улууларды сыйлап калган, ушул бизге жакшы жөрөлгө. Деп ушул жаздым эле. Азыр жаштарбыз, биз деле жашпыз го. Анан көбүнчөсү көп эл аралап жүрүп калдым да. Көп ушу улуу атасында болгон кишилерди деле бир сыйлабай кетет, ошол жерден бир киши жаман болуп кетет да, андай тарбиясы жок эми. Анан ошо сыйлай жүрсө деген ушундай эмем болот да, максат. Эң сонун бүгүн 21 февраль эл аралык эне тил күнү экен да. Анан сиз дагы ошол эне тил күнүнө карата ыр жазып келдиңиз эле. Анан азыркы учурда көйгөйлүү дагы маселелер бар, мисалы үчүн өзүңүз айылда жашасаңыз, балдарыңыз кыргыз тилинде окуса керек. Ооба. Бирок көбүнчө шаардык мектептерде ата энелер көбүнчө орус тилине басым жасап, кыргыз тилди экинчи орунга коюп койгон учурлар болууда. Мисалы үчүн кичинекей бөбөктөр бала бакчадан тартып эле орус тилинде сүйлөп, өз эне тилинде, кыргыз тилинде сүйлөй албай калгандар бар да. Анан ушул көйгөйлүү маселелерге сиздин оюңуз, көз карашыңыз кандай? Ошону айтып, анан ырыңызды окуп берсеңиз. Эми азыр чындыгында баягы телефон болуп, баары кичинекей бала деле башка тилде тил чыгып атат. Ооба. Менин да балам бар, кичүү балам. Жалаң орусча сүйлөйт. Англисче да окуп да үйрөнүп алышты, айтор. Ушундай да. Бирок кыргыз тилин дагы унутта калтырбай үйрөтүп
кыргыз тилинде да сүйлөөгө басым жасасаңыз керексиз. Ооба. Анан эми кыргыз тил деген албетте биз ар бир адам өз тилин билиш керек, сыйлаш керек. Өзүн сыйлабаган өзгөнү сыйлай албайт дейт. Асыганда эң биринчи ушу өзүбүздүн тилди сыйлап барктасак, андан кийин калганы сыйлай алат болушубуз керек. Анан кээде туруп ушу түз эфирден бир эмелер телевизорду карап отуруп чиновниктерибиздин эле сүйлөгөн сөздөрү эми көп, ошо бир экөөнү эле эме кылам да. Кылалык кыргыздын жакшы туура сөздөрүн бурмалашып, кооздошуп бир сүйлөгөндөрү ушу таң калтырат да. Аттуу баштуу чоң адамдар ошолорду ойлойм, ошолор айтып атат, бирок кылбайт. Кылбаганына таң калам да. Ошону өзүлөр айтканга жараша кылып түз сүйлөп кетсе, эң сонунда акындарыбыз эмне деген айтыштар болот. Такыр ушу акындардын айтышын өткөзгүм келбейт да. Жумушум күйүп атса да ошого токтоп жатып алып көрөмүн ошонучу. Сөздөрү таамай, түз, ушулар жагат да, жакшы. Ошолордон үлгү алса болот да. Тескерisi чоңдордон эмес, кичирээктерден маданият тармагында ошолор тилди жакшы мындай алып чыгышат да. Азыр ошол кыргыз тилине, эне тилибизге арналгандагы жазып келген ырыңыз бар экен, азыр анда ошого кезек берели. Ооба, эми ошону окуп берип коеюн. Өз тилиңди унутпа дейт. Эне тил ар улутта ыйык кымбат, тили жок бир да улут боло албайт. Кыргыздын тили жакшы, дили таза, пейили ак. Сөз багып айтышкандар бизде гана акындарда, тилибиздин баалуулугун даңазалап. Акындар ырдап келет, айтышта буруп бузбай, түз айтып сөзүбүздү сулуулабай, нукура сөздөрүбүз түгөнбөгөн, айтышта агын суудай токтобогон, эне тилин баалаган акындарга, сөз улап таза тилде сайраганга миң алкыш, жакшылыкты гана каалайм. Чиновник, депутаттар таң калтырат, бурмалап тилибизди будалаган, кылайлык, алайлык деп өздөрү эне тилин оң билишпейт. Орусбу же башкабы түшүнбөйсүң, кээ бири сүйлөй албай өз тилинде, ошолор жазган мыйзам кандай болот, өздөрү түшүнүшүп сүйлөбөсө. Жарнактар баары турат башка тилде, ошону сезишеби өз дилинде, мыйзамды неге жазды кыргыз тилин өнүктүрүү жөнүндө, өздөрү колдонушуп түшүнбөсө, баалашып эне тилде сүйлөбөсө, болгону сөздөрүнө айтып коюп, иш жүзүндө эне тилин баалабаса. Ооба, чындыгында эле азыркы учурда эне тилибизге ар бирибиз көңүл бөлүп, анын өнүгүшүнө ар бирибиз салымыбыз кошсок деген дагы сиздин оюңузда бар экен. Мынакей чындыгында эле орус тилине көбүрөөк басым жасап, анан кыргыз тилин унутуп калгандар көп болууда. Бул да буюрса акыркы учурларда жолго коюлуп келет десек болот. Кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн ар бирибиз аракет кылып жатабыз десек болот. Анан ошол ырларыңызда стилиңиз тууралуу сурагым келип турат. Ар бир акындын өзүнүн жазган стили бар, А сиз ырларыңызда уйкаштыкка маани бересизби? Кандай стилде жазасыз? Уйкаштык эми баягы мен жеке оюмда акындарды карап туруп ушу ойлойм. Акындар бул сүрөтчү болуш керек депчи. Ар бир акын ыр жазып, эме айтып атканда ушу сүрөт тартылып турат көз алдыңызга. Көз алдына тартылып, анан жазат болуш керек, ырдайт болуш керек да. Мен ошондой элестетем да. Бир эргүү келет, ушундай бир жакшы адам жакшы маанайда турганда, ушундай адам жакшы маанайда турганда, ушундай машинада кетип баратып, же бир кыялдан эметкенде ошо элестетип, өзүңүз жазып аткан ырды, же ырдап аткан ырды сүрөттөп ушундай кабыл алам да.
Жакшы. Сизге болсо анда Улан мырза ыраазычылык билдиребиз. Мынакей алыска Долон айылынан бери келип, бизге ушул аз да болсо талантыңызды элге тартуулап көргөзүп келейин деп келип отурасыз. Анан жогоруда айтып кеттиңиз, мынакей аккордеондо үйрөнүп, кээ бир учурда оонда жаратып калам, бирок унутуп калып жатам деп айтып кеттиңиз. Бул өнөрүңүз дагы өркүндөй берсин дейли. Балким кийинки биздин студиябызда оонду ырыңызды келип аткарып бересиз деген ишеничтебиз. Сизге болсо эркин микрофон берейин. Азыр сизди ата энеңиз, жакын адамдарыңыз, тууган тушкандарыңыз, балдарыңыз көрүп отурушат. Аларга саламдарды жолдоп, анан эл журтубузга каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Эми биринчиден ушу сиздер чакырып, түз эфирге чакырып, ушу маяк буруп, эл алдына чыгарып атканыңыздарга чоң рахмат. Экинчиден ушу эл аман болуп, эл ичинде ата энебиз аман болсо экен деп тилек кылам. Ушу ата энебиз бардыгыбызды ата эне тапкан, ата энени сыйлаш керек, урматташ керек. Ошо ата энеме аманчылык, ден соолук, бактылык, арлык каалайм. Үй бүлөмө тынчтык, бакубат жашоо. Ар дайым элибизде тынччылык болуп, бөөдө кырс кайгыдан сырткары болуп, элибиз аман болуп, эл ичинде биз аман бололу. Сиздердин иштериңиздер илгери болсун. Ар дайым ушу эфириңерде тунук болуп, сиз айткандар сиз дагы келип ушу ырдап калабыз, Кудай буйрса. Ооба. Сизге ийгилик каалайбыз анда Улан мырза. Бар болуңуз. Алтын болгон убактыңызды келип, бөлүп бизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу замандаштар, биз болсо программабызда улантабыз. Биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы Улан Чымыров агабыз болду. Мынакей акын катары элге таанылбаса дагы өзү үчүн, өзүнүн балдары, өзүнүн үй бүлөсү үчүн мынакей же болбосо жаштарды жакшы бир чакырыкка үндөп, ар кандай темадагы ырларды жазып келет экен. Бүгүн 21 февраль эл аралык эне тил күнү белгиленүүдө. ЮНЕСКОнун изилдөөлөрү боюнча орто эсеп менен 6000ге жакын дүйнө тилдеринин жарымы жакын арада жоголуп кетүү коркунучунда турат экен. Дүйнө жүзүндө 2000ден 4000ге чейин улут жана 3000ден 6000ге чейин тил бар экендиги айтылып келет. Эң көп колдонулганы Кытай, англис, араб, испан, орус, португал, француз жана хинди тили болуп саналат экен. Анда келиңиздер, кийинки рубрикадан дал ушул 21 февраль эне тил күнүнүн тарыхы дегеле ушул жана башка тууралуу кененирээк кийинки рубрикадан айтып берели. Бизден эч кайда алыстабаңыз.